Мен қол қойған жерді жыртып алды дағы, қалғанын мага берді. Магазин келдім, сигарет алдым, ошонун ары качтым да. Паспортың ачып кармап тур деди. Ачып кармап туруп сүрөткө тартты. Анан олар айтты, базага кирлей экен, срочно азыр учуп кетип калгыла деп. Орусская общинанын көптөгөн мүчөлөрү ошо согушка катышып келген адамдар. Rossiya siyosatchilarini migrantlarga qarshi tashabbuslardan chiqib o'zlarini reytingini oshirish, ochko olish maqsadida Men sogушка барып өзүм өлтүргүм келбейт. Орусияда күн алыс мигранттарга каршы мыйзам долбоорлору сунушталып, ансыз да мекенинен алыс бала чакасын багам деп талаада жүргөн мигранттын жашоосун кыйла оорлоткон чечимдер кабыл алынууда. Бул берүүдө 2025-жылдан тарта кандай мыйзамдар күчүнө кирерин жана кандай дагы мыйзамдар сунушталып жатканын айтып берем. Мигранттарга каршы терс маанай жаратуунун артында эмне турушу мүмкүн деген суроону эксперттер менен талкуулайбыз. Бирок ага чейин кыргызстандык мигранттар туш болуп жаткан бир маселе боюнча сөз кылабыз. Медиа хабка Москванын четинде иштеген кыргыз жараны Туратбек Орозбаев кайрылып, аймактык милиционер аны үйүнөн алып кетип полицияга жеткиргенден кийин алдап Россиянын куралдуу күчтөрү менен контракт түзгөндө кандай жеңилдиктер каралганы тууралуу түшүндүрмө кагазга кол койдурганын айтып берди. Полиция берген кагазда контракт түзсөң 5 миллион 200 миң рубль берилери айтылат. Андан сырткары даярдык мезгилинде 50 миңге чейин согуш талаасында айына 210 миңден төлөп берилери белгиленген. Ошондой эле кредиттин болсо жеңилдиктер берилет, иш табууга жардам беребиз, үй алууга дагы көмөк кылабыз деген убадалар дагы жазылган экен. Ал эми соттолгон болсоң, куралдуу күчтөр менен келишим түзүп, кызмат өтөөдө мамлекеттик сыйлыкка татышсаң, соттуулугуң жоюлат деп дагы убада беришкен. Орозбаевдин маселеси боюнча Тышкы иштер министрлигине тийиштүү суроолор менен кат жолдодук. Азырынча жооп боло элек, бирок Орозбаевге жардам берген элчиликтин кызматкери кайра ага байланышып, сиз Орусияда кеңири жүрө берсеңиз болот деп айтыптыр. Мен үйдө иштен келип жаткам, анан кийин участковый келди үйгө. Үйгө келди дагы бир нерселерди түшүндүрөм, немеде участкага барып коюңуз деди. Жүрүңүз деди, машинасы менен алып кеттим. Участкага баргандан кийин кагаздын баягы жазуу жагын көрсөткөн жок мага. Ошол кол кое турган жерди, ручка менен жазылган жерди көрсөтүп, мына кол коюп коесуң, болду кете бересиң деди. Анан кийин мен айттым, бул эмне десем, мен түшүндүрүп атам го, кете бересиң деп атам. Бул иштек эмес, сени алып келдим, ошого кол коесуң деди. Боптур деп кол койдум го, кол койгондон кийин баягы жагын көрсөтүп атат да, артындагы жагын көрсөтүп атат. Жыртып, мен кол койгон жерди жыртып алды дагы, калганын мага берди. Анан кийин окудум. Ол жанында турганда окуп айттым, бул болбойт, мен отказ берем. Бул не айтпай эле кол койдура бересиң деди. Мен бул макул болуп калгандай болуп калдым. Десем жок, военкоматка барганда сен отказ жазсаң болот. Ошондо да кол койбошуң керек болчу деди. Дедим, анан кийин военкоматка барабыз деди. Мен аялым чалган экен ушуну посольствого. Анан мага номерин берген экен, мага чалышты. Каерде кетип атасыңар деп. Телефонду бериңиз деди, алар албай койду. Анан громкостько коюңуз деди, койсом, ал колунан алып өчүрүп койду. Өчүрүп койду дагы. Анан кийин телефонду алдым, кайтара бергиледи. Алгандан кийин голосовой жөнөтүптүр. Голосовойду коюп атсам, угуп атыштылар. Анан эле военкоматка жеттик. Жеткенде эле мынаны киргизбейбиз деп өздөрүнчө сүйлөштү дагы. Сен бияка тур деди. Турдум. Паспортуң ачып кармап тур деди. Ачып кармап туруп сүрөткө тартты. Кете берсең деди. Ошо менен келе бердим. Не болушун билбейм. А сиз өзүңүз эмне иш кыласыз? Канча жылдан бери иштейсиз? Мен берде немеде гостиницада иштейм, отелде. Отелде ошол жерде иштейм. Анан кийин стюард болуп иштейм. Сиз жанагы Ошол. колуңузга алган кагазды окуганда эмне деп жазылып туруптур?
контрактник болосунбу деп жазылган экен да. Контрактникке макулсунбу ушундай мынанча акча төлөйм суммалары жазылган. Ошондой жазуулар бар экен. Мен немеге айттым, мен согушка барып өзүм өлтүргүм келбейт. Мен барбайм, мен муну буга кол койдурбашым керек эле дедим. Алар уккан деле жок. Анан мисакананын ичинде неме дежурный турган экен, дежурныйга барып, мен ар жазам дедим. Алар айтпай эле кол койдуруп койду. Десем, мага кайрылсаңыз болбойт, мен только келип кеткендерди эле карап турам деп. Сен кабыл алышың керек болчу дедим. Орозбаевдин сырткары дагы бир кыргыз жараны полиция күч колдонуп камап, дал ушундай эле кагазга кол койдурганын айтып берди. Айбек, сиздин колуңузга жанагы бланк качан берилди? Сентябрдын 13-ü эртемен саарлап метро Бауманскийде түштүм. Анан кийин документтерди текшеремин деп ушинтип неме кылдым, хорошо текшерилер деп текшертсем, алар документти көрүп эле туруп эле текшербей туруп эле сразу эле машинага алып кирип эле сразу эле салып койду да, колду кыйнап. Анан неге андай кыласыңар, неге колду кыйнайсыңар десем, алар мага өчөшүп колду кыйнагандан анан берки машинанын арка жагында кичинекей жагында тумчкасын алып кирип тыгып койду да. Анан кийин метро жактагы адамдардын баарын чогултуп алып киргенден кийин кайсы отделениеге барасыңар деп неме кылсам, онам айтпайт. Анан мен сап машинени мен карап турам да, кайра кетип атасыз, кайра неме кылып деп. Метро Кузьминкийде отделениеге алып барды бизди. Болуп жатабыз сизге? Ооба, айта бериңиз. Метро Кузьминкийге алып барды, ошо отделениеге. Ошо алып баргандан кийин ичкериге алып кирип алып, капкараңгы жерге кылып алып, ошо жерге алып киргенден кийин мындай кабинага алып кирип алып туруп эле раса урат да болот. Дубулька менен бирөкөө таң урганда эч нерсени кыла албай калат. Анан айла жок, анан кол койдум дагы. Кол койгондон кийин раса кыйкыргандан анан ошо 3 тагалар болсо сыртча карап чыгып кетти эле. Бирөө чакырып калды ушинт. Анан чыгып кеткенде мен сразу эле кагаз узун кылып сөйкөт татып алдым аны. Сөйкөт татып алгандан кийин анан берки кол койгон себебин, эмнеге кол койгон себебин ошо сөйкөт татып алдым да, мага кызык болду да. Анан кийин эшикке чыгып келейин, сигарет чегип алайын деп ошентип айтып, бирок бир-эки жолу айтып неме кылсам, пачка бир пачкада бир штука сигарет алып, бирок чекердеги багажга барып келем, сигаретке барып эле келем деп. Ошо давай быстрее этра кел деп ошентип айткандан хорошо дедим дагы. Магазин көрсөттү, секин бардым дагы. Магазинге кирдим, сигарет алдым, ошонун ары качтым да. Метро Бауманскийге. Анан метрого түшөйүн десем, метродон коркуп калдым да. Ошо анан метро Бауманскийге барып, мага акама айтып, ака ушундай болуп калды, мына кагазды карагаң деп. Мен окуп бүттүм да. Бул иш болду. Анан метро Бауманскийде братанын участкой бар, тааныштары. Анан алар айтты, эми тааныш дейм, жакшы эле билиш дегендей. Анан олар айтты, базага кириле экен, срочно азыр учуп кетип калгыла деди. Базага кирген болсо, бул метродо көп жүрөбү, каякта болуп мисалга түшкөн болсо, ошону чакырып алып кетип калат деди да бизде. 14 күн эле жүрүп эле келдим да. Срочно бардым. Ушундай мисалга ошондой болуп калдым, кайра срочно эле келдим да. Мындай айтканда, Москвага 14 күн жүрүп эле срочно качып келе бердим да. Мигранттарды кыйнап кол койдурткан кагаз бул контракттын өзү эмес, бирок полиция согушка кыйнап болсо дагы алып кетсе боло турган мигранттардын базасын түзүп жаткандай. The Wall Street Journal гезити өз булактарына таянып, Орусиянын куралдуу күчтөрү согуш талаасында аскер жетишпей жатканын айтып, Владимир Путинге мобилизация жарыялоону сунуштаганын жазып чыкты. Мындай өтүнүш президенттик шайлоого чейин эле берилгенин, бирок Путин тобокелчиликке баргысы келбей, контракттык кызматка үмүт артып жатканын жазган. Жакында эле орус президенти армиянын санын 180 000 адамга көбөйткөн. Ошондуктан дагы полиция планды толтуруу үчүн Борбор Азиялык мигранттардын артынан түшкөндөй болуп жатат. 2025 жылдан тарта мыйзамсыз жүргөн мигранттарды Орусиядан чыгаруу боюнча мыйзам күчүнө кирет. Ага ылайык тийиштүү документтери жок жүргөндөр жашаган жерин милициянын уруксаты жок өзгөртө албайт. Жашаган регионунан башка аймакка чыга албайт, машина айдап жүрө албайт, айдоочулук күбөлүк дагы ала албайт, мүлк сатып ала албайт, үй бүлө кура албайт, ишкер катары каттала албайт, банкта эсеп ачып акча которууларды дагы жүргүзө албайт.
Бул мыйзамга ылайык депортация боло турган чет элдиктердин реестри түзүлөт. Бул реестрге кирген мигранттын жашоосу өзүнчө эле тозокко айланат. Бул тизмеге кирген мигрант жашаган жериненби, көчөдөбү айтор кармалып, өлкөсүнө жөнөтүлгөнгө чейин камакка алынат. Ошондой эле жаңы жылдан тарта Москва облусунда чет элдиктер патент менен соода, кызмат көрсөтүү, саламаттык жана билим берүү тармагында иштей албайт. Ушундай эле чектөөлөр Орусиянын башка дагы 20дай аймагында кабыл алынган. Мисалы, Томск облусунда ушул жылдын 1-ноябрынан тарта мигранттар такси кызматында, коомдук тамактануучу жайларда иштей албайт. Облустар бири-бири менен ким мигрантка каршы катаалыраак чечим кабыл алат деген марафондо жарышкандай. Эми кабыл алынган мыйзамдар тууралуу айтып берели. Ички иштер министрлиги жакында эле орус жарандыгын алып, бирок аскердик каттоого турбаган мигранттарды жарандыктан чыгаруу тууралуу мыйзамды аткарууга киришти. Жерлерде жарандык алган мигранттарды аныктоо боюнча рейдтер жүрүп жатат. Мисалы, Красноярск облусундагы базарларда рейд жүрүп, 500дөн ашык мигрант кармалган. Анын ичинен 92 Борбор Азиялыкта орус жарандыгы бар экени аныкталып, аларга военкоматка барууга чакыруу кагазы берилген. Орусиядагы мектептер орус тилин начар билген мигранттын баласын окуудан чыгарууга тапшырма алды. Буга чейин Дума депутаттары бир класста 10%га чейин эле чет элдиктердин балдарын окутуу керек деген сунуш берген. Андан тышкары мигранттын балдарын акчага окутуш керек деген дагы сөздөр чыккан. Орусияда иштеген кыргыз жарандары дагы балдарын мектепке бере албай жатканын айтып, бийликке кайрылган. Мы обращаемся к вам от безвыходности, так как мигранты, да, это мы, кыргызы, граждане Кыргызской республики, в Москве не можем устроить своих детей в государственные школы. Хотя мы здесь все официально работаем, налогоплательщики, но они, ссылаясь на то, что проверку не проходим, они вообще в этом году не берут наших детей. Детей сколько? У нас более 1000 детей не могут обустроиться в школу, и мы все сидим дома. Тышкы иштер министрлиги жана элчилик мындай маселе жаралганын ырастап, орус тарап мектептер толуп калганы менен түшүндүрүп жатат деген. Бирок көйгөйдү чечүү үчүн сүйлөшүүлөр уланып жатканын айтышкан. Орусиянын мамлекеттик думасында мигранттардын жашоосун кыйындаткан ондогон мыйзам долбоорлору каралууда. Айрымдарын айтып берейин. Депутаттар мигранттарга бала чакасы менен келип иштөөгө тыюу салган мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Ошондой эле орус паспортун алган мигранттардын аскерге кызмат өтөө мөөнөтүн 2 жылга чейин узартуу жана аскерге баруу куракты жогорулатуу сунушу дагы берилди. Андан сырткары Думада мигранттарды согушту колдоого милдеттендирген мыйзам долбоору дагы каралууда. Ал эми Орус тили институту мигранттарга орус тилинен экзаменди каталдатууну сунуштаган. Ошол эле кезекте Санарип министрлиги биометриясы жок мигранттарга сим-карта сатууга тыюу салган мыйзам долбоорун дагы даярдады. Эмнеге Орусия мигрантты кысып жатат? Мигранттар кандай көйгөйгө туш болууда? Ушул жана башка суроолорду мигранттар менен түз иштеген юрист Мирлан Токтобаевке узаттык. Эми бул русская община, орус кыймылы, жанагы всемирное русское движение, русский мир деген сыяктуу улутчулдук, кичине солчулдук деп коет, Европа мамлекеттеринде солчул кыймылдар бул мамлекеттин ошол учурдагы саясаттын негизинде келип чыккан уюмдар да. Анткени Россия Федерациясы азыр ошол кичине чет мамлекеттер менен согуш болуп аткандыгына байланыштуу ошо өзүнүн элин бириктирүү максатында ушундай кыймылдарды, мындайча айтканда, түзүп атат десек да жаңылышпайбыз. Анткени булар мамлекеттик органдар менен бирге мындай өсүп кеткендигин, бирге кандайдыр аракет кылып аткандыгын булардын ошол эле полиция менен жүргүзүп аткан бирдиктүү рейдтеринен көрүп атабыз деп айтам. Ошол полиция менен бирдиктүү русская община мигранттарга карата кандайдыр бир рейдтерге катышып, мына көптөгөн кандайдыр бир мыйзам бузууларга барып атат да. Бирок булардын мыйзам бузуулары ошо мамлекеттик деңгээлдеги мыйзам бузууларга караганда бир нече эсеге төмөн. Анткени мисалы үчүн ошол эле орус бийлигинин азыркы согушта абакта отурган чет мамлекеттик жарандарды согушка тартуусу, мажбурлоосу, ошол эле кандайдыр бир административдик укук бузуп, ошол эле жанагы баягы высылкага жакындаганда адамдарды кармап эле ошол жака согушка мажбурлоосуна караганда русская община рейдтерге катышуусу бул
кандай десем өтө арзыбаган нерсе десем болот. Бирок ошол эки кыймылдардын аркасында дагы ошо бийликтин өкүлдөрү турат жана алар бийлик менен кандайдыр бир тамырлаш, табакташ русская общинанын көптөгөн мүчөлөрү ошо согушка катышып келген адамдар. Азыркы орус Украина согушуна катышып келген адамдар болгондуктан буларга эч кандай чара көрүлбөйт. Эч кандай ошол эки укук бузуулар, адам укуктарын бузуу бул жаңы деңгээлге чыкты да. Россиянын саясаты дагы ошол эки учурда кандай десем эсептешип ошол эки орус бийлигине кандайдыр бир эсеп жокту кылган дагы киши жок болуп атат да. Кандайдыр бир иш аракеттер болгон жок. Да, мисалы үчүн биздин көптөгөн мигранттарыбыз ошол жерден айлыктап, кандайдыр бир жашоосун жакшы кылып оңдогонго жетишти. Бирок ошол эле учурда ошол мигранттар Россияда жашап атышат, квартирасын төлөп атышат, ошол жерден продукт кылып атышат, ошол жерден кандайдыр патент кылып атышат, налог төлөп атышат. Бурекинин баардыгын кандайдыр бир эсеп кылып, жок, сиздерге дагы мигранттар ушунча пайда келтирди. Мигранттын тапкан пайдасынын азыр 40-50% Россия Федерациясында эле калат. Медиахаб өзбекстандык эксперт Ботиржон Шермухаммед менен дагы байланышып, мигранттарга каршы маанай жаратуунун артында кандай кызыкчылык жатышы мүмкүн деген суроону дагы талкуулап көрдүк. Bu savolni juda ko'p berilyapti. Mana o'zimizda ham bu savollarga javob izlayapmiz. Nima sababdan Rossiya hukumati oxirgi yillarda bunchalik muhojirlarni hayotini bir qiyinlashtirishga harakat qilyapti degan savol bo'lyapti-da. O'zi aslida Rossiyani iqtisodiyotiga, ekonomikasiga muhojirlar juda ham kerak. Juda ham ko'p ish beruvchilarga ish yetishmayapti. O'sha zavodlarda, fabrikalarda, fermalarda hamma juda muhojir kerak. Rossiyadagi ish beruvchilar aytyaptiki, bizga ishchi kerak. Biz juda ham ish ko'p. Mana qurilishlar ham to'xtab qolgani yo'q, ishlayapti hamma. Lekin negadir hukumat tomonidan mana bir qancha regionlarda taqiqlar qo'yilyapti ishlashga, yana deputatlar tomonidan, siyosatchilar tomonidan har kuni deyarli qanaqadir shu muhojirlarning hayotini qiyinlashtiradigan takliflar, tashabbuslar chiqyapti. Meni fikrimcha buni sababi yaqinda boshlangani yo'q. Ya'ni bu oxirgi 10 yildan 10 yil 15 yil davomida Rossiya jamiyatida mana shu migrantofobiya bilan shug'ullanganlik. Ya'ni umuman ommaviy axborot vositalarida, barcha joylarda har qanday bir muammoni, muhojirlar bilan bog'liq muammoni bo'rttirib, ko'paytirib ko'rsatish, ko'p muammolarga muhojirlarni aybdor qilishga harakat qilish, Rossiya siyosatchilarini mana shu jamiyatdagi migrantlarni yoqtirmaslik kayfiyatidan foydalanib, shunaqangi migrantlarga qarshi tashabbuslar bilan chiqib, o'zlarining reytingini oshirish, ochko olish maqsadida, ayniqsa bu saylovdan oldin ko'p bo'lardi. Shunaqa narsa bo'lib bordida oxiri mana hozir endi Rossiyada urush holatida, urush paytida jamiyat juda ham shafqatsizlik anaqasiga botdi. Ya'ni odamlarda shafqatsizlik ko'payib boryapti. Va hukumatga nisbatan o'zini bir e'tirozlari, pretenziyalari bor hukumatga nisbatan. Chunki urush tez tugamadi. Сентябрдын башында кыргыз бийлиги жарандарын зарыл иши болбосо Орусияга убактылуу барбай турууга чакырган. Элчилик анын себебин ачык айтпаса дагы, Орусиянын аэропортторунда текшерүүлөр күчөп, мигранттар себепсиз эле бир канча күн кармалып өз өлкөсүнө кайтарылууда. Айрым мигранттар персона нон грата деген тизмеге дагы кирип жатат. Мындай жарандар эми Орусияга киргизилбейт. Анын себебин дагы тиешелүү органдар түшүндүрбөйт. Бул берүүдө биз Орусияда мигранттарга каршы кандай мыйзамдар кабыл алынганын жана кандай мыйзамдар сунушталып жатканын айтып бердик. Кийинки берүүдө кайсы маселеге токтололу? Оюңузду комментарийге жазыңыз. Аты жөнүм Эльвира Султанмурат кызы. Көрүшкөнчө.